Илим жашоомдун маңызы. Мен бул дүйнөдөн өзүмдү таптым. Жана бул менин бүт баарыма айланды. География илимдеринин доктору профессор Курманали Матикеевдин бул сөзү билим алууга талпынган ар бир келечек ээсин ойлондурбай койбосо керек. Анткени профессор агай мына ушул илимден бар таап, бүгүнкү ийгиликтерине жетип олтурат. Демек, илимдин изги жолунда берүүсүнүн каарманы дал ушул илимпоз агай Курманали Матикеев. Илим чөйрө кызыктуу. Мен илимсиз жашоо мага кыйын да. Себеби мен азыр ушунда үйрөнүп калдым. Бул жерде китеп жазылуу, бул жерде келип иштеймин, үйгө барып дагы иштеймин. Анан кете мен үйдө абдан ооруп калам. Ооруп калганда анан сөзсүз ишке келишке аракет кылам. Ишке келгенде эмнегедир жазылам да, баягы оорум жоголуп, балдар карап турат, анан мунусуна консультация, тегинисине консультация берип атып эле анан айыгып калам. А үйдө 2 күн отурсам, уже өзүмдөн өзүм түшүнүп кетем. Мен үчүн илим мага жашоомдун негизги багыты болуп калды да. Курманали Матикеев 1941-жылы Ош облусунун Каракулжа районунун Килемташ кыштагында жарыкка келген. Агай жаш кезинен терең билим алууга умтулуп, өзгөчө география предметине кызыкканын айтат. Мына ушул кызыгуу аны 1961-жылы Ош педагогикалык институтунун табиаттануу жана география факультетине тапшыруусуна негиз болгон. Biz окуганда немеде окуйт элек, китептен профессор Гвоздецкий, профессор Милков деп бир топ орустун профессорун окуйт элек да. Анан биз ойлочубуз, профессор деген эмне болду экен? Бул кандай адам экен? Анан кийин мен аспирантурага өттүм. Аспирантурага өткөндө профессор Будагов дегенге түшүп келдим. Азыркы немеде Бакуда эле, киши мен барсам доктор экен, аялы Гаджиева деп, ал да доктор экен. Ошол кланга түшүп калдым да семья. Анан ошол киши мага анан окутту. Профессор деген эмне, членкор деген эмне, ага кантип жетиш керек, статьяларды макала жазып, макаланы текшерип, ушинтип анан катуу тарбиялады. 3 жыл окутту. Агай 1976-жылдан тарта Ош мунун табиаттануу жана география факультетинин деканы, кафедра башчысы кызматтарында иштеген. Ал эми учурда жашы 80ге таяп калса да студенттерге билим берүүдөн талбай, окутуунун жаңы технологияларын колдонуу менен сабак өтүп келет. Буга байланыштуу студенттер агайды окуп бүтө алгыс кызыктуу китеп сыяктуу деп айтканы бар. Агайыбыз бизге ар дайым сабак өткөндө талыкпай, айткан биздин суроолорубузга зерикпей жооп берет. Ар бир сөздү чечмелеп, анан аябай өзүнүн билим деңгээли жогору, билимде аябай изденип көп окуган агайыбыз. Бул агайдан биз деген көптөгөн маалыматтарды ала алабыз. Агай деген мисалы үчүн биздин агай бир ачылбаган китеп сыяктуу да. Агайдын өзгөчөлүктөрү агай түшүнүктүүрөөк кылып өтөт, сабакты кеңири жана бардык окуучуларга түшүнүктүү кылып өтөт. Анан ошол маалыматты биз окуяны айта турган болсо, ошону киргизип айтат, бизге кеңири түшүнүктүү. Окуу жайдагы өзүнүн үзүрлүү эмгек жолунда 230дан ашуун илимий эмгектердин автору, анын ичинен 21 китеби жарыкка чыккан. Мында сырткары жүздөгөн шакирттерди илимдин алдыңкыларынан тарбиялап өстүргөн. Студенттер өз кесибинин мыкты адиси болуп гана тим болбостон, өлкөнүн өнүгүүсүнө өз салымдарын кошуп келишет. Алсак Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министри Замир Аскаров, каржы рыногунун көзөмөлдөө жана жөнгө салуу мамлекеттик кызматынын төрагасы Арзыбек Кожошев да Курманали Матикеевдин бүтүрүүчүлөрү. Курманали Матикеевич мени ушу илим жолуна жолдогон киши. Башка айтканда мен 5-курс бүтүп атканда мен диплом жумушума илимий жетекчи болгон. Мына ушу илим кантип жазылат, илим кантип пайда болот, кандай эмгектерди кандай жазуунун жол жобосун ушу зерикпей, талыкпай үйрөткөн киши ушул киши дейт. Эң эле бизге жетиштирген жагы агайдын талабынын өтө күчтүүлүгү жана китепти окуу дейт. Мында айтканча өтө көп китеп окууга талап кылган. Андан кийин өзү эле ошол учурларда сабактарды өтүп аткан учурда, башка нерселер жүрүп атканда, илимий иштер жүрүп аткан учурларда агайдын талабын көп болгондо бизде илимий эмгектерди
жасоого, илим иштерди жасоо үчүн бизге түздөн түз таасир этти. Агай Жубай Токтомуратова ырыспөө менен 5 кыз 3 уулду тарбиялап эрежеге жеткирген. Балдары да атасынын жолун жолдоп, билим жолунда